Чындыгында кимдигиңизди сиз билиңиз келет беле? Англичанин болгономо мен сыймыктанам. Менин үй-бүлөмдө баары улуттук армияга барган. Бизде согушка катышкандар да болгон. Мен мекенчил Бангладешмин. Мен чын айтсам 100% исландмын. Бул жерде курттардын тою. Менин апам курттардын улуттук кийиминде. Биз кара адамдар болгонубузга сыймыктанабыз. Мен коркпой колумду жүрөккө коюп айта алам. Менин өлкөм бардык өлкөлөрдөн жакшы. Эми ойлонуп көрүп айтыңызчы, сизде жаман көргөн улуттар, өлкөлөр барбы? Германия. Чынын айтсам, мен немистерди анча жактыра бербейм. Билбейм, бирок алар кичине Индия, Пакистан ортосундагы жаман мамилеге байланыштуу. Эми сиз түшүнөсүз да. Менин бир бөлүгүм түрктөрдү жаман көрөт. Түрктөрдү эмес, алардын бийлигинде келем, француздарчы. Жок. Биз баарынан мыктыбыз, ал факт. Мен сиздерден баалуумун. Мен сизди тааныбайм, бирок мен сизден баалуумун деп айта алам. Мен көп адамдардан бийик турам. ДНКнын изин көздөй сиздерди сапарга чакырабыз. Келиң сиз менен биргеликте ДНКңыздын изин карап, изилдеп көрөлү. Мен кызыга баштадым. Кандай мен билбеген нерсени силер мага айтмак элеңер. Сиз билесизби, ДНК кантип иштейт? Мисалы, сиздин каныңызда кичине апаңыздан, кичине атаңыздан ар биринен 50% аласыз. Ата-энеңиздер болсо өздөрүнүн ата-энесинен 50% алат дегендей. Ошентип атып, сиздерге ата-энеңиздер аркылуу ата-бабаңыздардын кичинекей издери келет. Бул идишке түкүрүп берсеңиз, жөн эле түкүрүп коюңуз, мына кара сызыкка чейин. Сиздин тарыхыңыз так ошол идиште. Тарыхыңыз бизге эмнени айтып берет болду экен? Мен оюмча, сиз французсуз, сиздин атаңыз француз, чоң атаңыз француз деп айтса керек. 100% Бангладеш. Күмөн санабай эле, Ирактык дейт. Мен кубалыкмын. Эмнени айтмак эле? Айтат англичанисин деп. Мен сизге айткандай эле. 2 жума өткөн соң. Джей, биздин жаныбызга келип олтуруңузчу. Чынын айтсам, мен кичине толкунданып жатам. Сиз ДНКнын чечимин билгиңиз келип жатабы? Үнүңүздү чыгарып окуп бериңизчи. Колумдун титирегенин караңызчы. Ой Кудай. Мен мындайды такыр күтпөдүм эле. Булардын баарыбы? Вау. Жок. Кавказ? Жанагы түрктөрдүн жери беле? Ооба. Чыгыш Европа, Испания, Португалия, Италия, Греция. Мен 32% британмынбы? Эмне? Бул Британия 30%. 5% Германия. Мен ирландмынбы? Мен еврей, мусулман экенмин. Улуу Британия 11%. Чынында бул менин ДНКмбы? Чыгыш Европа. Өзүңүз ишенесизби ушуга? Исландия эми чыныгы Европага жакындады. Мен айткым келет, бул тест ар бирибизде болуш керек экен. Ошондо дүйнөдө эч кандай экстремизм болбойт. Ар бирибиз келип чыгышыбызды биле жүрсөк, бул тесттен соң сен ишенесиң эч кандай таза улут жоктугуна. Жалпысынан алып караганда, биз баарыбыз бир тууган агалар, эжелербиз. Азыркы учурда так ошол бөлмөдө сиздин чыныгы 2 бир тууган агаңыз отурат. Артыңызды карап көрүңүзчү. Ким сиздин агаңыз болушу мүмкүн? Вадж, мен эмне болду? Келип өзүңүздүн 2 бир тууган эжеңиз менен таанышыңыз. Сен бул жөнүндө билет белең? Жок, каяктан дейсиң? Мен азыр жүрөгүм чыгып кетейин деп жатам. Сиз ойлогондон дагы сиздин бул дүйнө менен көп байланышыңыз бар. Буга ишенсе, мен немис экем. Мен чыныгы ааламдын адамы экенмин. Бул аябай сонун экен, сиздерге чоң рахмат. Сиз ушул жерлердин баарына саякат кылганы даярсызбы? Ооба.
чексиз аалам адамдарды улуттарга бөлбөгөндөн башталат.